Эми мен Кудайдан жашырбаган адам, ачык адаммын, дайыма ачык айтам бир нерсени. Бирөөдөн коркуп, корунуп мындай айтыш жок мында. Менде хикмат дагы жок. Чишта кыргызча ушундай түзбө-түз айтам да бир нерсени. Бирөө суроо жазыптыр. Дамыла кош келипсиз. Биз эшитебиз, атаңыз арак ичеткен сиздики деди. Атам эми илгери ичпеген ким бар экен, ичип жүргөн, бирок ажыга барып келди, башка намаз окуйт, алхамдулилла. Мен багымдаткан мешитке бара албай калышым мүмкүн, бирок атам мешиттен кал деп багымдатты. Атаңыз арак ичип жүрөт экен го деди. Мен окуп алыпмын жанагыны, окуп атыпчы, биягы бирдеке окшойт деп. Анан карап айттым, эй дедим. Сен атаң айтканыңа караганда молдо окшойт дедим. Сен молдонун баласы, сен каерде отурасың, мен каерде отурам дедим. Мен сен окшогон так 6 миллиондун муфтийи болуп, сени маңдайына сага маселе айтып отурам дедим. Сен молдонун баласы, менин сөзүмдү угуп отурасың дедим. Демек, экөөбүздүн кимибиз атабыз жакшы экен дедим. Мен атам же сенин атаңбы?